Бүгін 7 октябрда президент Сооронбай Жээнбековдун Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүүсү болду. Сооронбай Жээнбеков Владимир Путинди туулган күнү менен жылуу куттуктап, Россиянын өнүгүүсүнө багытталган пландарды ишке ашырууда ийгиликтерди каалады. Ошондой эле сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө мамлекет башчылары кыргыз-орус мамилелеринин актуалдуу маселелерин жана Бишкекте 28 ноябрда өтө турчу ЖККнун жамааттык коопсуздугунун кеңешинин сессиясына даярдыктарды талкуулашты. Президент Жээнбеков Россиянын президенти Владимир Путиндин дарегине туулган күнүнө карата куттуктоо телеграммасын да жөнөткөн. Президент Сооронбай Жээнбеков Кувейт мамлекетинин улуттук ассамблеясынын спикери Марзук Али Аль-Гана менен жолугушту. Эки тараптуу кызматташуунун келечеги, анын ичинде Кыргызстан жана Кувейттин парламенттер аралык мамилелери талкууланды. Сооронбай Жээнбеков Кувейт менен болгон эки тараптуу кызматташууну тереңдетүү өлкөнүн тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгилеп, аны мындан ары өнүктүрүүгө даярдыгын билдирди. Мамлекет башчысы Кыргызстан менен Кувейттин ортосундагы соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, Кувейттин жетекчилигине Кыргызстандагы социалдык, экономикалык жана гуманитардык долбоорлорду ишке ашырууда колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Стратегиялык инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууда Араб экономикалык өнүктүрүүнүн Кувейт фондунун ишмердиги жана Ассалам, Ассафа, Астанабил фонддорунун кайрымдуулук ишмердигине оң баа берип, Кувейт тараптын жардамы менен Баткен облусундагы 106 жана Гемин районундагы 100 аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө социалдык шаарчасын канаттануу менен белгиледи. Кувейттин улуттук ассамблеясынын спикери Марзук Али Аль-Ганы мамлекет башчыга жолугуш үчүн ыраазычылык билдирип, акыркы жылдардагы эки тараптуу мамилелердин ырааттуу өнүгүүсүн белгиледи. Марзук Али Аль-Ганы эки өлкөнүн парламенттеринин активдүү диалогун канаттануу менен белгилеп, мындан аркы жемиштүү кызматташууга, социалдык, гуманитардык, соода экономикалык жана башка тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу максатында Кыргызстанга инвестицияларды тартууга даярдыгын билдирди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев адамдардын өлүмүнө алып келилген Баткен облусундагы шахтадагы кырсыкка байланыштуу жыйын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Жолдошбек Жунушев Баткен облусунун Кадамжай жана Лейлек райондорундагы шахтадан 6 жаран газга уланып каза болгонун маалымдады. Анын айтымында Кадамжай районундагы кырсык шахтанын каралбай калган жана иши токтотулган тилкесинен көмүрдү мыйзамсыз казуу маалында техникалык коопсуздук чараларына этият мамиле кылбагандан улам болгон. Ал эми Лейлек районунда болсо көмүр казууга лицензия алган компания тараптан коопсуздук талаптары одоно бузулгандан улам 3 жаран каза болгон. Премьер-министр каза болгон жарандардын туугандарына жана жакындарына көңүл айтты жана жабыркагандарга тез сакайып кетишин каалады. Өкмөт башчы тийиштүү мамлекеттик органдарга адамдардын өлүмүнө алып келген кырсыктын кесепеттерин тартипке келтирүүнү жана мындай окуялардын кайталанбашы үчүн керек болсо катаал чараларды көрүүнү тапшырды. Иш токтотулган тилкелерди иштөөгө эч кандай жол берилбеш керек. Себеби бул ушундай кесиптерге адам өлүмүнө алып келет. Жылытуу сезону жана көмүргө суроо талап жакындап калганына байланыштуу жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары менен биргеликте шахтага жакын жайгашкан калктуу пункттарда көмүрдү мыйзамсыз казууга жол бербөө үчүн маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек. Мындан ары ушундай кырсыктарга жол бербөө үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети жана экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция тез арада алдын алуу чараларынын комплексин жүзөгө ашыруу абзел. Көмүр кенине лицензиясы бар компаниялар коопсуздук талаптарын толук сакташы керек же адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч алып келе турган жагдай болсо иштөөгө укугунан ажыратылыш керек жана жоопкерчиликке тартылышы зарыл деп белгиледи Мухаммедкалый Абылгазиев. Жыйындын соңунда өкмөт башчы көмүр казуучу компаниялардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөнү күчөтүүнү натыйжалуу чараларды жүзөгө ашыруу тапшырмасын берди.
Жогорку кеңештин айрым депутаттары 4 октябрда жумушчу сапары менен Японияга барышты. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Иш сапар Кыргыз-Япон парламентчилеринин Достук лигасынын башчысы Ген Накатининин чакыруусу менен уюштурулду. Делегациянын курамында Данияр Аттокуров, Алиарбек Абжалиев, Аптандил Кулбараков жана Абдумажит Юсуров бар. Жогорку кеңештин Япония менен кызматташуу боюнча Достук тобунун мүчөлөрү Жапон парламентинин өкүлчүлүк палатасынын спикери Тадамори Ошима баштаган депутаттар тобу менен жолугушуп, эки тараптуу парламенттер аралык кызматташтыктын келечеги жана Кыргызстанды социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү маселелери боюнча, ошондой эле эки өлкөнүн аймактар аралык байланышын чыңдоо жаатында пикир алмашты. Мындан тышкары депутаттык делегация мүчөлөрү Япониянын Кочи жана Киото префектураларынын социалдык экономикалык абалы менен жеринен таанышты. Элдияр Калдарбеков өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы Кыргыз геопозиция экспедициясы мамлекеттик ишканасынын директору болуп тайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Мен дагы Руслан Казакбаевдин тоюна бардым. Бул тууралуу бүгүн саясатчы Азимбек Бекназаров маалымат жыйында билдирди. Эске салсак, депутат Руслан Казакбаев уулун үйлөндүрүп, жоон топ саясатчы, коомдук ишмерлерди конокко чакырган. Тойго буга чейин бири-бирин жамандап, каматканга чейин барышкан саясатчылар бир дасторкондо жай баракат чер жазып отурушкан. Айрыкча интернет булактарында Алмазбек Атамбаевдин уулу менен Өмүрбек Текебаев жана Өмүрбек Бабановдун түшкөн сүрөтү чоң талкууну жаратты. Социалдык тармактарда коомчулук саясатчылардын мындай кадамдарын эки жүздүүлүк катары сапатташууда. Ал эми Азимбек Назаровдун айтымында той ээси менен жакшы мамиледе болгондуктан чакыруу алып, тойго күбө болуп кайткан. Мен Руслан Казакбаев чакырды. Руслан Казакбаевди биз убактылуу өкмөт тышкы иштер министри кылганбыз. Бизге иштеп берген. Мен аны ошондон бери көп тааныйм. Ага чейин да тааныйм. Мына макен ака отурат, ушул киши Түркияда посол болуп жүргөндө биз Отунбай экөөбүз ушул киши Түркияга барганбыз, макен эке. Ошондо Казакбаев Стамбулда консул эле. Ошондо биз Россатны экөөбүздү тосуп алган, ошондо биринчи көргөм. Андан бери 20 жыл өттү. Жолукканда көкө болуп жүрөбүз, сүйлөшүп. Тойго чакырды, бардым. Мына мен Атабаевди үй камагына чыгарып койбойсуңбу деген ойду айтканым туура экенин кече ошол тойдо тастыктады. Эмне үчүн дегенде тойдо ошол Атабаевдин аялы отурат, баласы отурат, бабаны отурат, Текебай отурат, Таши отурат, Мадымар отурат, Бекназар отурат. То есть биз кыргыз кичинекей элбиз. Эртең эле бир болсо бир жерде жолугабыз. Так ошондо кызыкчылык кылат да. Ошондуктан мен айткам, бири-бирибизди биз жөн эле жазалай билип, каралай билгенден башка да айкөлдүк кылышты дагы, кечиримдүү болушту дагы биз үйрөнүшүбүз керек экен. Да көрдүм кече мамлекеттик чиновниктер Рая менен бийлегендерин көрдүм. Нерде президент эле көрүп атса керек. Сүрөткө түшкөндөрүн көрдүм. Мен бирок талаштын аксакалдары менен отурдум эле, Алтай Бербаевтар менен сүрөткө түшкөн жокмун. Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек чет өлкөгө учуп кетүүдө, анын аэропорттогу күтүү залында отурганын көргөндөр 24 KG агенттигине билдирген. КСДПдын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева бул маалыматты тастыктап, Атамбаевдин уулу өлкөдөн чыгып кетерин айтты. Ал белгилегендей, Кадырбек аспирантура тапшырууну көздөөдө. Анын кайсы жерде окуй турганы ачыкталган жок. Бүгүн 7 октябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда экс-мэрлер Албек Ибраимов, Кубанычбек Кулматов жана 10 адамдын иши боюнча соттук процесс уланууда.
Отурумдун алкагында Бишкектин Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушу боюнча экс-финанс министри Ольга Лаврова сурак берип жатканын Кабар маалыматтык агенттиги жазды. Аталган эпизод боюнча Лаврова маалымдагандай, Калыс Ордодогу курулуш иштерин Кытай компаниясы жүргүзгөн. Алар өздөрү жалдануучуларды тандашы керек болчу. Үчүнчү компания менен болгон макулдашуу тууралуу Лаврова эч нерсе билбей тургандыгын айтты. Эске салсак, мурунку мэрлер Кулматов, Ибраимов жана алар менен биргеликте Бишкек мэриясынын капиталдык курулуш боюнча коомдук мамлекеттик башкармалыгынын мурунку жетекчиси СО жана алар менен кылмыштык сүйлөшүүгө барган жеке компаниялардын жетекчилери КШ жана СА аттуу жарандарга 303 берене боюнча айып тагылган. Бишкектин экс-мэри Кулматов боюнча каралып жаткан кылмыш иштеринен мамлекетке келтирилген зыян 94 миллион 884 миң сомго бааланган. Интернет булактарында билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков өзүнүн жакынына билим берүүнүн мыктысы төш белгисин берди деген маалымат чыккан. Аталган министрлик бул маалымат туура эместигин жана Каныбек Исаков менен мугалимдин эч кандай тууганчылык жайы жоктугун билдирет. Сөз болуп жаткан Бактыгүл Жапар кызы билим берүү жана илим министрлигинин сыйлыктар жөнүндөгү жоосунун негизинде мыйзамдуу түрдө аталган төш белгиге татыгандыгы маалымдалат. Номер 50 Пайыз Нышанов атындагы мектебинин география мугалими Ош шаарында өткөрүлгөн жылдын мыкты мугалими 2019 конкурсунун жеңүүчүсү болгондугуна байланыштуу Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын сунушунун негизинде билим берүүнүн мыктысы төш белгиси менен сыйланган. Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук сыйлыктар боюнча комиссиясы өзгөчө учурларда министрликтен ардак грамотасы менен сыйлабаган адамды республикалык жыл мугалими сынагынын мугалимдеринин республикалык жана эл аралык масштабтагы өткөрүлгөн сынактарынын 1, 2, 3 орундун жеңүүчүлөрүн, окуучулары республикалык жана эл аралык олимпиадалардан, дүйнөлүк жана Азия оюндарынын жеңүүчүсү деп табылган мугалимдер республикалык же көз карандысыз рейтингдерде алдыңкы катарга чыккан кызматкерлер билим берүү тармагынын өсүп өнүгүшүнө, материалдык, техникалык базасын чыңдоого, жогорку көрсөткүчтөргө жетишкендиги үчүн билим берүүнүн мыктысы төш белгиси жана ардак грамота менен сыйлоого укуктуу. Бүгүн 7 октябрда Чүйдөгү Аламүдүн районунун Лебединовка айылында жаңы сынак залдын ачылышы өттү. Эми УНА мамлекеттик мекемесинин айдоочулук күбөлүк ала тургандар жаңы залда сынак тапшырышат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча имаратта УНА мекемесинин Бишкектеги бөлүмүнүн айдоочулук курамды сактоо сектору да жайгашкан. Эми бишкектиктер биринчи айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн сынак тапшыруу, айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу жана жаңы категорияга которууга даярдануу үчүн аталган залга кайрылышы керек. Ал эми транспорт каражаттарын каттоо жана кайрадан каттоо маселелери мурунку даректе Бишкек шаарындагы Валиханов көчөсүндөгү имаратта чечилет. Азизбек Сейдалиев Мамекотехинспекциянын Кадамжай району, Кызылкыя жана Айдаркен шаарлары боюнча аймактар аралык башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын башчысы Жолдошбек Жунушев кол койду. Азизбек Сейдалиев буга чейин өкмөткө караштуу Мамекотехинспекциянын Айдаркен, Кызылкыя шаарлары жана Кадамжай району боюнча аймактар аралык башкармалыгынын архитектура, курулуш жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы инспектору болуп иштеп келген. Ал жаңы кызматта Мурзалим Асранкуловду алмаштырды. Мурзалим Асранкулов пенсияга чыккандыгына байланыштуу ээлеген кызматынан кеткен. Бишкекте окуучуну тебелеп кеткен автобустун айдоочусу номер 1 тергөө абагына 1 айга камакка алынды. Номер 18 автобустун айдоочусу Селеновго карата мындай чечимди Сокулук райондук соту чыгарды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. 3 октябрда Маевкадан чыгып күн тууну көздөй бараткан номер 18 автобустун айдоочусу элди түшүрүп жатканда баланын эшикке кыпчылып калганын байкаган эмес. Ал окуучуну бир нече метрге чейин сүйрөтүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен 5-класстын окуучусу өзүнө келбей ооруканада каза болду.
Бишкек шаарындагы Абдрахманов менен Москва көчөлөрүнүн кесилишинде троллейбус, автобус жана Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа кагышты. Бул тууралуу күбө репортерга билдирди. Анын айтымына караганда кырсык болгон жерге тез жардам кызматынын унаасы чакыртылды. Бишкек шаарынын түштүк тарабында жүк ташыган унаа Hyundai үлгүсүндөгү унааны сүздү. Бул тууралуу репортерго күбө билдирип, видео жөнөткөн. Анын айтымында Hyundai унаасынын айдоочусу жөө жүргүнчүнү өткөрүү үчүн токтогон. Бирок анын артында келе жаткан жүк ташуучу унаа токтогонго жетишпей, алдындагы унааны сүзүп, өзү жолдун четине чыгып кеткен. 6 октябрь күнү Ош шаарында айдоочу унаа башкарып бара жаткан жеринен каза болду. Бул тууралуу Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. 1960-жылы туулган Жаран Део Матис үлгүсүндөгү унаасында бара жатып кокусунан жүрөк оорусу кармап калган. Ал жолдун четинде токтоп турган унааны барып сүзгөн. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалды. Жетинчи 11 октябрда Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун Боом капчыгайындагы 131 чакырымында таштарды кулатуу иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынан билдиришти. Саат эртең мененки 9:00дөн тарта 15:00га чейин жолдогу каттам маал-маалы менен жабылып турат. 30-40 унаа чогулуп калса, таштарды кулатуу иштери токотулуп, унаалар өткөрүлөт деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарындагы Москва көчөсүнүн бир тилкесине асфальттын биринчи катмары төшөлүп баштады. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Жол оңдоо иштери Абдрахманов көчөсү менен Эркиндик бульварынын ортосундагы тилкеде жүрүп жатат. Оңдоо иштери Бишкек шаарынын автоунаа жолдорун калыбына келтирүү долбоорунун алкагында жүргүзүлүүдө. Долбоорду ишке ашыруу үчүн бордюрлар алмаштырылып, шагылдуу мастикалык асфальт бетон колдонулат. Иш тартиби боюнча оңдоо иштери 30 октябрда аяктайт. 2019 жылдын январында Октябрь райондук сотунун имаратынан качып кеткен адам Чүй облусунан кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Вознесеновка айылындагы үйлөрдүн биринен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ИИМдин каттоосунда турган 30 жаштагы КМ аттуу жаран кармалган. Кармоо учурунда каршылык көрсөткөн. Учурда кармалган жаран Бишкектен Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Россиянын Нижневартовск шаарында Кыргызстандын 2 жараны баңгизатты таратууга шектелип жатат. Тергөө комитетинин басма сөз кызматы билдиргендей, 17 жана 22 жаштагы кыргызстандык жарандар Нижневартовск шаарынын аймагындагы жашыруун жайда баңгизат жасашкан. Сентябрь айында полиция кызматкерлери ушундай жашыруун жердин бирин табышкан. Кармалган жаш жигиттер абакка алынды. Аларга карата Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 228 беренеси ири өлчөмдө баңгизатты каражатты сатууга аракет кылуу боюнча айып тагылды. Учурда тергөө жүрүп жатат. Ош шаардык сотунда Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү тууралуу иш боюнча соттук териштирүү уланууда. Айыпталуучу Мелис Калыковдун эжеси Дамира Калыкованын айтымында төрагалык кылып жаткан судья Жолборс Кудаяров калган 70тен ашуун күбөнү жана башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовду суракка алуудан баш тартып жатат. Соттолуучунун тарапташтары Өткүрбек Жамшитовго билдирме баракчасы 2 жолу жиберилгенин, бирок ал сотко келбей жатканын айтышты. Мелис Калыковдун жактоочулары аны мажбурлап алып келүүнү талап кылышууда. Эске салсак, Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыпов 18 ноябрга караган түнү киши колдуу болуп өлтүрүлгөн.
Бишкекте Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Абдрай Османовдун жетекчилиги астында жана Маданият министри Азамат Жаманкуловдун катышуусу менен Сүймөнкул Чокморов фондунун кезектеги көркөм кеңеши болуп өттү. Бул тууралуу Вести KG сайты жазды. Кеңеш Бишкектин борборунда учурда орнотулуп турган айкелдин ордуна коюла турган көчүрмөсү менен таанышып чыгышты. Сүрөтчү өз тапшырмасын толук аткарыптыр, деди Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Таалай Курманов. Биз катар жолу келип кеткенбиз, байкоолорубузду дагы айтып жаттык. Автор мунун бардыгын эске алып жатты. Сүрөтчү Чокморовду бул ирет чагылдыра алды. Ал эми өзүнө окшошту. Бул айкелди кабыл алсак болот деп ойлоп турам. Эске салса, кыргыз эл артисти жана сүрөтчүсү Сүймөнкул Чокморовдун айкели Бишкекте 2017 жылы орнотулган. Бирок коомчулукка ал жакпай, көпчүлүк Чокморов өзүнө өзү окшошпой калганын белгилешкен. Я думаю, скульптор с поставленной задачей справился вполне. Что касается вопросов скульптуры, мы неоднократно смотрели, замечания делали. Все это он исправил, как мы говорили. Что касается образного начала, там тоже все в порядке. Сүймөнкул получился в образе. Он похож, главное.